Сатыбалды Нааматов атындагы Нары мамлекеттик университетинин Жедигер Саалаев атындагы илимий китепканасы окуу тарбия процессин жана илимий изилдөөлөрдү документтер, маалымат менен камсыз кылган окуу жайдын структуралык бөлүнүшү, ошондой эле билимди таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбору болуп саналат. Китепкананын миссиясы инновациялык китепканалык маалыматтык кызмат көрсөтүү менен Нары мамлекеттик университетинин билим берүү сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү. Ал эми максаты окурмандар үчүн маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыгын толугу менен канааттандыруу болуп саналат. Илимий китепкананын тарыхына кайрыла турган болсок, китепкананын негизделиши 1996 жылы университеттин ачылышына дал келет. Ушул жылы бир китепкана кызматкери эмгектенип, китеп фонд 20.400 нуска китепти түзгөн. 1999 жылы илимий китепкана статусу берилген. 2016 жылы Нары мамлекеттик университетинин окутуучулар кеңешинин 2016 жыл 27 июндагы чечими менен акын журналист, юрист Жедигер Саалаевдин ысымы ыйгарылган. Студенттерди, аспиранттарды, докторант, илимий кызматкерлерди, окутуучуларды, университеттин башка кызматкерлерин, алардын маалыматтык суроосуна карата фондуга кеңири жол берүүнүн негизинде оперативдүү китепканалык жана маалыматтык, библиографиялык тейлөө менен камсыз кылууда 3 окуу залы, абонемент, мезгилдүү басылмалар залы, электрондук зал, китеп топтоо жана кайра иштеп чыгуу бөлүмү иш алып барат. Тейлөө бөлүмдөрү аркылуу китепкананын бирдиктүү фондусун, үгүттөөнүн жогорку ыкмаларын үйрөтүү менен тейлөөнүн жолдорун уюштуруу жана китеп фондунун пайдаланышы боюнча анализ жүргүзүп, окурмандардын суроо талабын изилдөө менен алардын керектөөсүн толук, жогорку сапаттуулукка аткарылышын уюштурат. Алар китепкананын фондуна окурмандарга кеңири жол ачып, справкалык маалыматтык тейлөөнү камсыз кылат. Бардык тармактагы адабияттарды пропагандалоодо, тематикалык китеп, сүрөт көргөзмөлөрүнүн чыгарылышын камсыз кылат. Семинар, массалык иштерди, кеңешме конференцияларды, тематикалык иш-чараларды уюштурат. Күндөлүк жаңылыктар, өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаал боюнча акыркы кабарларды окурмандардын катмарына жеткирет. Университеттин профилине, билим программаларына жана окурмандардын маалыматтык муктаждыгына жараша китепканалык фонду түзүлүп, толукталып турат. Документтин түрлөрү: китептер, мезгилдүү басылмалар, электрондук ресурстар. Фонддун курамы: китептик, маалыматтык, мезгилдик, расмий документалдык басылмалар. Азыркы убакта китеп фонду 104.734 нуска китепти түзөт. Жыл ичинде жаңы түшкөн адабияттарды топтоп, кайра иштеп, электрондук каталог түзүп чыгууга иштери аткарылат. Учурдун талабына ылайык электрондук китепкана дагы активдүү иш алып барат. Китепкана өз ишмердүүлүгүндө окурмандарга электрондук түрдөгү маалыматтык китепканалык ресурстарын ачыктыгын камсыз кылат. Китеп фондунун толук электрондук каталогун түзүп, Ирбис 64 автоматташтыруу программасын иштеп, ачык архив базасына окумуштуулардын эмгектерин жайгаштырылат. Китепкана бир эле маалымат берүү менен чектелбестен, маданий жана социалдык жактан тарбиялоочу, студенттердин эмоционалдык өнүгүүсүнө оң таасир берген иш-чараларды уюштурат. Дүйнөлүк, атамекендик маданияттын баалуулуктары менен тааныштырат. Китепкананын активдүү ишмердүүлүгү андагы эмгектенген кадрларга көз каранды экени талашсыз. Эмгеге сиңген насаатчы эжелер ошондой эле мезгил менен бирге кадам шилтеп, китепкана ишмердүүлүгүнө жаңы технологияларды киргизип, колдонуу ишин алдыга жылдырган жаштар ийиндеш эмгектенет. Ал эми китепкананы Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси Гүлзат Кыдыралиева жетектеп келет. Илимий китепкананын ишмердүүлүгүн алга жылдырууда аталган университеттин ректору Байбагышев Эрмек Муратканович өзгөчө колдоо көрсөтүп келет.